Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25-июлда Коомдук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосуна кезектеги маегин курду. Президент жубайы менен кызынын кайрымдуулук иштери жөнүндө айтып берди. Сооронбай Шарипович, ушул кепти улай социалдык тармакта талкуу болгон бир суроону дагы бере кетейин. Жакында эле медицина факультетин бүткөн президенттин кызы Бактыгүл Жээнбекова эмнеге эл катары ооруларды дарылабайт деген дагы талкуулары болду да. Сиздин үй бүлөңүз тууралуу маалымат дээрлик эч жерде жок. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып угармандардын ушул суроосун берейин деп турам. Азыр оору күчөп турган учурда сиздин жакындарыңыз элге жардам берип жатабы? Кызым боюнча бир тактоо киргизип коеюн. Мына Славян университетинин финанс факультетин бүткөн, медик эмес. Кудайга шүгүр, жакында эле экинчи уулду болуп, азыр балдары менен үйдө. Менин жубайым бул илгертен баштап эле көп жылдар болду. Кайрымдуулук иши менен жашап келет, мүмкүнчүлүккө жараша. Бирок ал кайерге берет, кимге берет, ал алган кишилер дагы ал кишини билбейт, ошол жардам берип атканын. Баягы эми оң колуң берген, сол колуң билбесин деген принцип менен иштеп келе жатат. Азыр деле ошо үй бүлөбүздүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кайрымдуулук иштерди улантат. Ал эми мына кызым элибизде айтмакчы чыккан кыз чийден чыкары дегендей өз үй бүлөсү менен алек азыр күйөө балам экөө ушул пандемия башталгандан бери эле апрель айынан баштап башташкан экен экөө. Муктаждарга, дарыгерлерге тамак аш, дары дармек таратып, колунан келген жардамдан берип жатабыз дешти. Кыз бала ата энеге мына өзгөчө күйүүнү болот экен. Айрыкча мага абдан күйөт, терс таасирин тийгизип албайын деп өзүн көп нерседен чектейт. Ал кайрымдуулук ишин өздөрүнүн кайрымдуулук иштерин азыр деле тынч уланып жатышат. Алар деле ойлойм токтотпойт деп.